Түнү саат 2-де бир тууган укам үйгө келип жатты эле. Эртең менен экөөбүз ишке чыгып карасак, машинанын баллонун чыгарып кетип калыптыр. Бир баллон эмес, бияктагы баллонду дагы чыгарып кетип калган. 2 баллонду тең чыгарып, машинаны жерге таштап кетип калган. Эhtiyat болгула. Ушул эле ситуация ушу Кылсым көчөсүндө дагы болуптур. Жалал Абад шаарынын жашоочусу Акберген Жөргөмов кечээ түнү өзү жашаган көп кабаттуу үйүнүн алдында энисинин автоунаасын койгон. Кайра таң эрте саат 6:00 чамасында чыкса, Део Матис үлгүсүндөгү автоунаанын арткы 2 дөңгөлөгү жок абалда турганын көргөн. Мындагы аймакта жарыктардын жетишсиздиги жана видео байкоочулардын жоктугунан улам ушул сыяктуу уурулуктар байма-бай катталып турарын айтат. Саат 6-ларда кайра укам эшикке чыкса, кетейин деп. Машинасынын баллондору жок экен да. 2 баллон, аркасында 2 баллон жок экен. Кирип эле мени ойготту. Мен чыгып карасам, чын эле 2 баллон жок. Таң калдык анан. Нары бери басып карап көрдүк. Мына жогоруда дагы ушу Матис машинасынын бул дагы Матис да. 2 Матистин тең 2ден баллондун аркасында баллон алып кеткен. Бирок нелерде эле толло машиналар турган. Мен катарда эле толло машина болуп кетет эле. Бул машиналарга бирине да тийген эмес да. Только ушу Матистикин алган. Жалал Абад шаарындагы Достук аймактык башкармалыгында мындан сырткарыда 2 автоунаанын дөңгөлөктөрүн түн ичинде чыгарып кетишкен. Жергиликтүүлөрдүн айтымында буга чейин да унаа тетиктерин, аккумуляторлорун чыгарып, эшигин бузуп, ичиндеги баалуу буюмдарын алып кеткен учурлар да болгон. Бул боюнча тургундар тийиштүү органдарга да кайрылышкан. Домдордун алдын биз жашоочулар менен сүйлөшүп акча топтоп бар домдордун алдына камера койгону аракетибизди кылып атабыз азыр. Ошону баштайбыз. Эгерде ууруларды эгерде кармабаса, мындай кайталана берет. Себеби мындан алдын болуп жүргөн жашоочулардын огороддоруна кирип, мотопиля сваркасын алып кетти, машинесин чукулап, насосын алып кетти. Ал эми облустук милициянын маалыматында акыркы учурда калаада токтоп турган унаалардын дөңгөлөктөрү уурдалган 6 учур катталып, 4 учур боюнча арыз түшкөн. Ушул тапта уурдагандарды издөө иштери жүрүүдө. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө азыркы учурга 4 жаран шаар аймагында токтотуп койгон машиналарынын дөңгөлөктөрүн белгисиз жарандар чечип кеткен деген айтып арыз менен кайрылышкан. Бул арыздар Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси уурдоо менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери ачылган. Азыркы учурда бул окуяга шектүүлөрдү кармоо боюнча шаардык милиция тарабынан тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетсек, учурда өлкөдө суук түшүп, айдоочулар автоунаасынын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып жатышат. Базарда дөңгөлөктөрдүн баасы былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат болууда. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.